Талайгүл Сүйінбек кызы 4 баланын энеси. Турмуш шартына байланыштуу 4 жылдан бери батирден батирге көчүп жашап келген. Бүгүн үмүтү орундалып, Талас шаарынан ак өргөлү болуп турат. Аталган үй Асафа бирикмеси тарабынан курулуп берилди. Жардамга жаш эне кубанып турат. Мындан ары батирге акча төлөбөй, ушул үйдө балдары менен жашайт. Бардыгы жабылат. Ар бир топурагы, эшиктин ар бир бурчу, ар бир немеси жабылат. Баары деле баягы батирлеп кайерин не кыла алам деп коркуп, азыр балдарым кенен ойнойт, өзүм кенен жүрөм. Баары өзүмдүкү болот да буюрсачы. Асафа бирикмесинин каржылоосу менен Талас шаарында 15 турак жай курулду. Ар биринде 4 батир бар. Ага аярлуу катмардагы жалгыз бой, көп балалуу жана мүмкүнчүлүгү чектелген айымдардан турган 60 үй бүлө жайгашты. Мэрияга барып документтерин өткүзгөм. Бирок мен баары бир үмүттөгөн кыйын экен, болбойбу деген ойдо тургам. Кече күтүлбөстөн эле бизге ошо шейх баштаган мэрия тарабынан комиссиялар келип, бизди ошо 3 бөлмөлүү үйгө ээ болдуңар деди. Мен ошо жалпы кыргызстандыктарга ошо бизди келип колдоп берген ошо спонсорлорго терең ыраазычылык билдирет элем. Мындай сүйүнүч болот деп күткөн эмесмин. Мында үй ээлери үчүн жашоого бардык шарттар түзүлгөн. Батирлер 3 бөлмөдөн турат. Ичи тышы евро стилде жасалган. Муздаткыч, кир жуучу машина, диван, уктоочу керебеттер коюлган. Мындан тышкары суу, душ, ажатканасы жана от жагуучу меши бар. Баары Асафа бирикмеси тарабынан камсыздалды. Шаарча мамлекеттин колдоосу, жергиликтүү бийликтин көмөгү жана Асафа фондунун каржылоосу менен курулду. Социалдык шаарча бүгүн ачылып, Кувейт Рауда деп аталды. Ачылыш аземине облус башчысы Бакытбек Нарбеков жана Асафа коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Шейх Мухаммад Абдурахман Аль-Шая катышты. Ихвани аль-мутабарриин, лакад хазантум усар, ла хавла лахум ва ла кувва. Социалдык шаарча 60 үй бүлөгө ылайыкталып курулду. Бул үйдө апалар, энелер көп күтүштү эле. Мына бүгүн курулуп бүтүп, баарыбызды кубантып турат. Шаарчага салым кошкондорго, жергиликтүү бийликке, облус башчысына жана мэрге ыраазымын. Алла Таала айткан: "Эл үчүн коротулган акчаңар, эл үчүн кылган садагаңар үчүн Алла Тааланын алдына барганда белек аласыңар" дейт. Ошол үчүн көптү кубанткан социалдык шаарчаны курууга демөөрчүлүк жана колдоо кылгандарга терең ыраазычылык билдирем. Ак өргөлү болгондорду облус башчысы Бакытбек Нарбеков куттуктады. Жыл башында облус башчысы Асафа кайрымдуулук бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушкан. Март айында долбоор башталып, мэрия тарабынан 1,5 гектар жер берилген. Бүгүн курулуш жыйынтыкталып, социалдык шаарча 60 үй бүлөгө эшигин ачты. Эл ичинде бекеринен үңкүр дагы болсо үйүң болгону жакшы деген сөз айтылбаса керек. Андыктан аларга ар тараптуу көңүл буруп, жеңилин жерден орун колдон алып, маселесин чечип берүү алдыга койгон максаттарыбыздын бири болчу. 60 батирлүү 15 турак жайдын каржылоо маселесин оңунан чечип, бүгүн колдонууга берүүдөбүз. Алгач 60 үй бүлөгө чоң белек катары үйлөрдү куруп берген Асафа борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү Мухаммад Абдурахман Аль-Шая мырзага, Ибрагим Алиевичке, Талай мырзага жана курулушчуларга Талас элинин атынан, жеке өзүмдүн атыман ыраазычылык айтам. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков Таласка 5 миллион сомдон ашуун инвестиция кылгандарга облустун ардактуу атуулуу намын ыйгаруу боюнча эске салды. Ага ылайык ири каражат жумшаган үчүн Асафа бирикмесинин негиздөөчүсүнө Талас областынын ардактуу атуулуу намы жана белектер берилди. Мындан тышкары Бакытбек Нарбеков үй ээлерин куттуктап, ийгилик каалады. Сиздердин үйүңүздөр кут болсун. Ушул жерден келечекте Кыргыздын элим, жерим деген ардактуу атуулдар тарбияланып чыксын. Биз сиздерге үмүтүбүз зор. Социалдык шаарчага каражат бөлгөндөр 60 батирди кыдырып жашоочулардан кабар алышты. Батир ээлерин Асафа фонду өзү тандаган. Тизмени мэрия даярдап берген. Асафа фондусуна биз 81 кишинин тизмесин бергенбиз. Ошо тизменин тазалыгына, ошол адамдардын муктаждыгына биз кепилдик беребиз мэрия тараптан. Бул кишилер да абдан ыраазы болуп атат. Себеби дегенде ар бирин кыдырып, видео фиксация кылып алдык. Башкача айтканда, ушул жерден дагы коррупция болбосун деген бир чоң маселени коюп, ошонун этегине буюрса жеттик деген ойдобуз. Дагы бир жакшы жаңылык, мынакей ушул ачылышка ыраазы болуп, Шейх Мухаммад буюрса дагы бир Талас шаарына объект куруп берүүгө макулдугун берди.
Белгілей кетсек, социалдық шаарча Тавас шаарындағы номер 5 орто мектепке жақын аймаққа құрылды. Нұрсултан Құрманбеков, Қайнар Ормонов, Тавас шаары.